Бөкөнбаев айылынын тургуну Тынысбек Токтосунов Корея мамлекетинин Копия борборунун Эрда өкүлчүлүгүнүн мөмө жемиш кургатуу боюнча кыска мөөнөттөгү пилоттук долбоорунан атайын как кургатуучу жабдуу алып, бүгүнкү күндө өрүк, алмурут, алмадан как жасап киреше табууда. Тынысбек Токтосунов алгач Бишкек шаарына барып, как кургатуу боюнча атайын окуу семинардан өтүп келген. Бул как кургатканда мисалы как өрүктү алып келип жууп, аны тузду сууга бир 3 мүнөт салып, андан кийин ажыратып туруп кургаттык. Ошондо орикиндей эмеден 6 эмеси болот экен, 6 4 саат биринчи коёт экен. Аны алып салып, кайра экинчи потогун коюп, 4 сааттан кийин кайра мунусун коёт экен да. Ошону эле 8 саатта өрүк момундай болуп даяр болуп кургайт экен. Мынакей. Бул 8 саат кургаган өрүк да ореке. Даяр. Ошондой болуп кетет экен. Мунун суу жакшы эле экен. Мисалы, бул жок болсо биз тышка чыгарып, кайра кийирип, күн жаап келсе кайра кийиришиң керек. Чымың конот. А мындай чымын конбойт экен да, ошонусу жакшы экен да. Корея мамлекетинин Копия борборунун Эрда өкүлчүлүгүнүн мөмө жемиш кургатуу боюнча кыска мөөнөттөгү пилоттук долбоорунун алкагында дыйкан фермерлер үчүн атайын окуу семинарлар уюштурулуп келет. Бул жолу 4-чү окуу Тынысбек Токтосуновдун Чакан ишканасынын базасында өтүп, ага Чүй облусунан 4 фермер, Жетөгүз районунан жана Тоң районунун 6 айылынан фермерлер катышты. Бул окуунун максаты ошол Чакан фермер дыйкандардын өндүргөн продукциялары быйыл ушул Тоң районунда алма өрүктөрдүн баасы өтө эле ылдый болуп кетти, 5 сомго чейин түшүп. Анан ушуга ушундай долбоорлор аябай пайдасы тийип атат. Долбоор аркылуу ошол долбоорду толган эко-ферма аркылуу быйыл ушу Чакан фермерлерге Чакан как кургатуучу аппараттар берилди. Эми бул аппараттын бир салып кургатуусунда 20-дан 40 килограммга чейин кургатат экен. Багбандар сатыктан кийин калып калган, тактап айтканда, экинчи сорттогу мөмө жемиштерин бул берилген жабдыктар менен кургатып алышса болот. Бул жабдыкка 20 килограмм мөмө жемиш салынып, 8 сааттын ичинде нур менен кургатылат. Копиянын долбоору боюнча тренингке как кургатуу боюнча келип окуп жатабыз. Как кургаткыч бизге абдан пайдалуу болду фермерлерге. Кактарын кургатып саткан пайдалуу. Мындай болсо өрүк алмалар арзан болуп, баасы келишпей калды. Ага караганда как кургатып саткан пайдалуу болуп атат. Долбоордун максаты Кыргыз Республикасынын Чүй жана Ысык Көл облусундагы дыйкандарга жардам кылуу, кызыктыруу, кооператив түзүү жана кургатылган жемиштерди экспорттоо болуп саналат. Мээрим Усулбакунова, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Тоң районунан.